Алла Тағалам барыбызга бейиштиктердин сыпатын берсин. Пайгамбарлардын, сахабалардын сыпаттарынан насип кылсын. Мен кичинекей кезимден бери жоош жана коркок эркек болуп калыпмын. Ошого байланыштуу кээ бир досторум мени жумшап, мага эле кыйын боло беришет. Макулчу өтүп кетер деп коюп, жардам берсем, досум дешип, убагы келгенде бул жоош деп коюшуп, мага жардам бербей коюшат. Өзүмдү коргоп аларга жообун бергенге духум жетпейт. Эмне кылсам болот? 15 жаштамын, 5 маал намаз окуймун, алхамдулилла. Машаалла. Сизде 5 вакыт намазыңыз бар экен. Кудайга шүгүр, жоош, имандуу адамдардын сыпаты бар экен. Албетте коркоктуктан пана тилеш керек. Бирок пайгамбарыбыз бир хадис айтканда, мусулман коркок болушу мүмкүн деген. Сараң болушу деле мүмкүн деген. Бирок жалганчы болушу мүмкүн эмес. Мусулманчы? Кен бардыгы эмес деген мындай. Мусулмандын бардыгы батыр эмес экенде анча-мынча коркок болуп калышы мүмкүн. Бардыгы берешен эмес экен анча-мынча сараңдар чыгып калышы мүмкүн. Бирок жалганчы болушу мүмкүн эмес дейт. Мусулман жалганчы болушу мүмкүн эмес экен. 1000 мусулман 1000 тең чынчыл. Бирөөсү да жалганчы болушу мүмкүн эмес экен да. Карачы, биз каяктабыз эми. Иншалла. А бирок мына досторуң андай кылган жакшы эмес. Бирок сиз биринчиден спорт менен заниматься этиңиз. Кичине бир эр жүрөктүк, мужественный качество, бир эркектик сапаттар келет спортто. Спортко барыңыз. 15 жаш, машалла. Раса күн тренировка ала турган учуру. Барып спортко барып, кичине алхамдулилля балдар менен түртүшүп, томолонуп, кармашып, жыгылышып. Иштеп болбойт, перчатка кийлдирген, бир жерине көз чыгып кетпейт, коркпой эле кой. Кичине аз-маз эми болду. Спортта өчөшпөй, душмандашпай, кичине кармашып, мушташып дегендей. Кичине жүрөк пайда болот. Жаш балдардын баарына эме кылып спортко беришибиз керек. Мусулманга керек бул сыпат. Кандай болгон чакта да мусулманга керек. Күчтүү мусулман, пайгамбарыбыз айткан: "Ал-муъминул кави хайрун ва ахаб илаллах минал муъминиз заиф." Күчтүү мусулман жакшыраак жана сүйкүмдүүрөөк Аллага алсызга караганда. Бирок экөөндө тең жакшылык бар. Алсызында деле, күчтүүсүндө деле Алла Таалага жакшылыгы бар. Бирок күчтүүсү жакшыраак. Бул жерде только дененин де күчү эске алынбайт. Бул жерде негизги руханий күчтү айтат. И плюс дененин күчү дагы. Ошон үчүн сизге айтарым, иншалла дуа да кыла бериңиз, спортко бара бериңиз.